9-may Uluu Jеңиш günü. Aşı sizin nevaralarınız, oğullarınız, bollarınız. Көкүрөктөрү орденге толгон аксакал быйыл 94 жашка толду. 9-май жакындаганда кылган эрдиги үчүн тагылган төш белгилери костюмунан түшпөйт. Анткени ардагер бул күндөрү тынымсыз чакыруулар болоорун жакшы билет. Mama деп жатканларды. Соғыш учурунда апа деген сөздөр дали кулагымда жаңырып келет. Душмандарды жеңүү оңой болгон жок. Канчалаган кыйынчылыктарды көрүп, акыры биз жеңип, бүгүнкү күндө тынчтыкта жашоо кечирип келебиз. Жүзө көп кыйынчылыгы болду да. С праздником вас! Вот от имени депутатов городского кеңеша вам 20 000 сомов, чтобы вы долго жили. Касым Акрамов баштаган бир топ ардагерлерден жетекчилер кабар алууга барды. Жалал-Абад шаардык кеңештин төрагасы Мураталы Тагаяв, 7-каналдын башкы директору Алтынбек Ажы Жумаев, Шоро компаниясынын Жалал-Абад облусунун жетекчиси Жеңиш Абдрахманов жеңиш күнүн утурлай баатырларга сый белегин тартуулашты. Ошол эки концлагердеги ардагерибизге 15 000 сомдон акча каражатын карап бердик. 7 ардагерибизге 20 000 сомдон акча каражатын карап бердик. Жана 6 тылдагы ардагерлерибизге 10 000 сомдон акча каражатын карап бердик. Эртеңки ошол бүгүнкү 9-май иш чарасына 30 000 сом акча каражатын карап бердик. Андан сырткары бүгүн шаардагы ошол биздин согуштун ардагерлерине деп сый тамак уюштурганбыз. Ага жалпысынан 40 000 сом акча каражатын карап бергенбиз. Жалпы алганда шаардык кеңеш тарабынан быйылкы ушул Улуу Ата Мейман согуштун 73 жылдыгына карата 300 000 сомдун тегерегинде акча каражаты каралды. Келиңиз, убакыт албайбыз. Байрамыңыз менен. Убакыт коелу, дуа берип битти. Мен 7-каналдан. 7-канал. Бул жак шаардан. Шаардык кеңештен депутаттарды аттан биз. Дуа кылалы. Бул жак Шоро компания. Мына Шоро компаниясынын атынан бир аз белектерибиз бар эле. 7-канал болсо жыл сайын ардагерлерди даңазалоо максатында акцияларды уюштуруп келет. Бул жолу да унутта калбаган согуштун катышуучуларынын эрдиги эске алынды. Эң өкүнүчтүүсү жылдан жылга биздин ошол согуштун ардагерлери арабыздан азайып кетип атат. Мына бүгүн дагы биз өзүбүздүн 7-каналдын жамаатынын атынан ошол Жалал-Абад шаарындагы ардагерлерди 9-май жеңиш күнү менен куттуктадык. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен ошол бүт биздин ардагерлерди, ошондой эле 7-каналдын телекөрүүчүлөрүн жеңиш майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап кетем. Элибизде, журтубузда ачык асман болсун, берекелүү дасторкон болсун, ар дайым ошо элибизде ынтымак болсун. Майрамыңыздар менен, урматтуу мекендештер. 1941 жылдын 22-июнунда таңкы саат 4-тө башталган согуш 1418 күнгө созулган. Ага Кыргызстандан барган 150 000 жоокер орден жана медалдар менен сыйланган. Көпчүлүгүнө Советтер Союзунун баатыры наамы да ыйгарылган. Учурда ата мекендик согуштун катышуучуларына жыл сайын 9-майда атайын акчалай жардамдар жана социалдык көмөктөр да көрсөтүлүп турат. Айбек Исабеков, Руслан Абдумталип уулу, 7-канал. 9-may Uluu Jеңиш günü.